Мен Мамадали уулу Болотбек, Жалал Абад областынын Ала Бука районунан Акбаш атайынан болом. Келечек кооперативин биз интернеттен көрдүк. Анан канат шоумендин баягынан каналынан көрүп калып, анан биринчи көргөндө бул жөн эле лохотронго деп ойлоп ишенген эмеспиз чындыгында. Анан тааныштарыбыз ошол үй алып ушинтип катарга турдук, очередке турдук. Анан ушинтип алдык уже колубузга тийди дегендеринен анан ишенип биринчи ишенбестен келип көрөлү дедик. Убакыт өткөзүп биринчи келгенде жазылбай ойлоно туралы деп бир аз убакыт ойлондук. Анан кийин келип жазылдык да очередке. Договорду 2.800.000 турдук. Договор түздүк. Ошол биз катталган учурда максимальный сумма 2.800.000 болчу. Ошо 2.800.000 турдук. Первоначальный взнос 700.000 төктүк. Андан кийин 700.000 төктүк плюс 105.000 эмесине 4% бе ошого 105.000 төктүк. Вообще 805.000 акча төктүк. 10 жылга срок менен 2.800.000 договор түзүп, үйүбүздө башка суммада калган жетпей калган акчаны өзүбүз кошуп, иштеп таап, өзүбүз кошуп, анан алдык үйдү. Бир ай убакыт берди, бир айдын ичинде үй тапкыла деп анан биз бир айдын ичинде үй карап, биринчи келечек кооперативин көргөндө жазылганда ой бат эле келет да деп мындай кенеген эмеспиз да. Бат эле келет да барасың, табасың, үйдө анан сразу эле оформить болот да деп. Мындай убагы келгенде, иш жүзүнө келгенде андай болгон жок да. Бир үйгө барсаң, улам бир үйгө барасың, жакпай калат, экинчи үйдө карайсың, тааныштарыбыз айтып аттык, андан лалафонон карап аттык, бири улам бири жакса, үй жакпай калат же үй жакса, бир жери жакпай калат, ошентип атып, үйдүн айынан ошол бир туугандарыбыз менен бирибизге жакса, бирибизге жакпастан көптөгөн маселелер болду да, негизи. Анан негизи өзү үйдү менден чоң эжем алып атабыз. Анан менин атыма оформление болуп, ошолорго алып атабыз. Эртең бул жакта буюрса, договорубуз бүткөндөн кийин анын атына кайра которуп беребиз. Ал өзүбүздүн жекече маселебиз. Анан бул жактан буюрса ушул менин атыма оформление болуп, менин атыма төлөп жаздырып атабыз да. Үйдү биз мына красный строитель линиялар чагып ушу жактан алып атабыз. Үйдү ошол эле адрестен башка, ошол райондон башка үйлөрдү эле көрдүк. Бирок эмнегедир көңүлүбүзгө ушул үй туура келди. Баасы дагы өзүбүз прямой хозяин менен сүйлөштүк. Өзүбүзгө жакты, хозяин деле туура эле түшүндү. Айттык биз ушундай кооператив аркылуу алып атабыз. Ушундай деп баарын түшүндүрүп айтып бердик, ал деле туура эле түшүндү. Ошондо менен хозяин менен деле биринчи мындай көңүл ысык мамиледе сүйлөшкөнгө үй деле жагып мындай ошого алганга сразу эле макул болдук да, башка үйлөргө салыштырмалуучу. Алла насип кылган экен, мына бүгүн оформление болду. Буюрса жаңы конуштуу болуп отурабыз. Бир тууганга ишенбей турган заман болуп калды го негизи. Анан жети адам тааныбаган эле кишиге келип очередке тура калып, эми кимдир бирөө үчүн бул арзыбаган акча болсо дагы биз үчүн мисалы карапайым эл үчүн чоң акча деп ойлойм да. Анан ошончо акчаны ортого тааныбаган эле кишиге бере калып очередке туруп 7-6 ай минус плюс убакта деди. Анан азыр бир туугандардын арасында акчанын айынан эмнелер гана болуп атат. Ошолордун деле ойлондук, бул алдап кетпейби депчи, башка кооперативдер аркылуу. Анан эмнеси жакты бизге бул келечек кооперативдин өзүбүзгө оформление болгону баягы. Анан мамлекет тууралуу госрегистрден өзүңөргө автоматический оформление болот деп ошол жактан айтып толук түшүндүрдү. Ошолор менен жакты бизге. Анан ошолорго туура өзүбүзгө чечим койдук деп токтолдук. Ошон менен бул келечекке менден кийинки тургандарга ар бир инсанга өзүнүн үңкүрдө болсо үйүң болсун дейт го. Ар биринин өзүнүн үйүн кыялына жетсин деп айтам. Анан ойлонбостон туруп келгиле деп айтам. Ыраазычылыгым биринчи Алла Таалага ушул күндөргө жеткизгенине шүгүр. Алла чексиз андан кийинки ата-энеме, бир туугандарыма баарына. Ошондой эле бүткүл кыргыз элине тынччылык, ар бир пенде үйү болсун, баардыгынын үйүндө тойлор гана болсун. Баардык жакшылыктарды каалайм. Ар бир инсан ошо үй бүлөсү менен, бала чакасы менен бактылуу жашоодо жашасын дейм. Бул балеке атың өчкөр, балеке оорулуулардан алыс болуп, элибизде тынччылык, анан жакшылык эле күндөр болсун деп айтам.